Assalamu alaikum, musulmon bir туғандар, Тұрар ТВ-нің көрүүчүлөрү, Талас обласы Кара Бора районундагы Бакайыр айылында Сыйнап Чолпонбаева эне 10 жаштагы небереси сколиоз оорусу менен жабыркап, коомчулуктун жардамына муктаж болуп жаткандыгын айтып кайрылган. Сыйнап эженин небереси Алиханга доктурлар сколиоз менен ооруп жаткандыгын айткандан кийин минтип коомчулукка кайрыла баштаган. Былтырдан баштап билдик айган. Былтыр жайында балдар келген Россиядан, ошолор келип эле бир балама деп келип айтып жүрдүм, ойну бир жака кыйшайып калдырап көрсөтпөйт деп. Анан кийин кочусу эле баланы деп койчу, мына бир жерге барса да айтып берди, туаса омурткасы кыйшайган деп. Анан ошол жерден эле анан кол койгандай болсо тарткырчы деп жана немеле аппараттарга түшүрсө эле анан туаса ушул сколиоз беле жана ошондо кой экен деп айтып, анан кийин Воронцовко бардык. Ардегилер деле бир жерден болбойт, анан чет элден операция жасаш керек мындай дейт алар деле. Анан алга жаттык. Анан неме кайра шаарга жаттык. Бир жылдан бери эле барабыз. Анан күчөп кетелик деп операцияга берсе жакшы дегенен силерге кайрылганбыз да. Ушул жака өзүп кетет десе. Аябай жаман болуп давление болуп больницага жаттым. Өлүп калыптырмын, айланам ушу 60га чыкканча дейт. Ушу Индиядан операция болот экен, анан кийин Түркиядан болот экен деп андан кийин эл журтун биз силер менен ушу кайрымдуулук кылып атырбыз, муктаж болуп атыр айланай. Бир-эки үйдүн каражаты жетпейт экен. Ошо балам жакшы болуп кетсин, Алладан кайсын жакшы болор. Ушу муктажбыз кыргыз элине, айна калай калкынышы болот. Көп көрсө көл болот дегенде ошо кайрымдуулук кылып койдум деп суранып атырмын. Ошо кайрымдуу кылгандарга Алла разы болсун, эки дүйнө бактылуу болсун. Алихан Азимкулов азыр болгону 10 жаш куракта. Сколиоз менен ооруп келгенин ата-энеси жакында эле билишкен. Бел омурткасы кыйшайганы көп деле билинбейт. Бирок бул оору тез эле өрчүп кетери коркунучта. Ошол себептен күчөп кете электе минтип кайрымдуу элге кайрылышууда. Оор тийди биринчисинде сразу айтканда балаңыздыкы оору экен, бир аз жагылашталыптыр деди. Немеге тарттык, рентгенден цифровойго түштүк. Анан кийин кайра эрдең түшүп, ушу рождён экен балаңыздыкы деди да. Анан эртерээк аракет кылыңыздар деди. Колун келсе сырт калып барганыңыздар оң деди да бизгечи. Анан ошо менен бир меңден чечилбейт, эми да башка жака 4-чү больницага алып барып бир көрсөтүп келиңиздер деди. Башталыптыр да, кыйшайып баштады баламдыкычы. Бир жагы чоң болуп, бир жагы кичикей болуп баштады да мунуку. Анан ошо лишний да бир аз сөөгө өскөнү бар деди да бизгечи. Немеси дагы бир аз неме эмес экен да, бирөө ылдый, бирөө өйдөрүү экен, могу жери дагычы. Көкүрөгү дагы. Баш ооруп мурду канай берчи да буну. Баш ооруганын бул неме мурду ооруп канаганын будан эмес деп коюшкан. Өткөндө жакында барып тарттык неме болду. Ошо бардыгы ошодан кийин да моюндан болот деп. Кыргыз элине кайрылат элек, ошо кичине каражат жетишпей жатып биздики. Колдон келсе жардам берип коюшуңуздар тилектешмин. Албетте ушу жакшы болуп кетишин аябай тилек кылып атырга, аябай үмүтүбүз чоң. Ушу балам жакшы болуп кетишин аябай. Алихан минтип муктаж болуп турганын айыл эли карап турбастан колдорунан келген жардамдарын беришүүдө. Бирок бул сколиоз оорусун операция кылуу үчүн өтө кымбат баадагы акча каражат керек болгондуктан минтип айыл башчысы дагы элге кайрылууда. Негизинен биздин айылда аябай эле жакшы эле карайбыз мындай маселелерге. Жаштарыбыз, аксакалдар бардык эле айылдар жапа турмак. Сиз айткандай көзү көл болуп эле бат эле чогулуп жардам берип жүрөбүз. Бул бизге чынында аябай жардам керек экен азыр учурда. Айыл эли туура эле кабыл алып, айылды чогултуп эле айтсак эле, туура информация жүргүзүп элге жакшы жайылтып айтсак эле болуп, чогулуп беришет болуп үмүтүбүз бар.
жардам беришет. Биздин кайрылуубуз бул ар бир адамдын башында келе турган нерсе, бул оору сыркоо деген. Бардык нерсе Алладан ошого себепчи болуп, кадири карабай диндин түшүнүгү бар адамдар, акелер, үкөлөр, эжелер сыртта жүргөн, Кыргызстандын ичинде жүргөн жарандарга кайрылабыз, ушу экөөбүзгө жардам берип, колдон келишинче жардам берип койдуңуздар.